Assalamu alaikum dostlar. Saat 11'den 7 minut öttü. Ohayo minasan degende. Genki desu ka minasan. Bugün 25 dekabr. Японияда День влюбленных. Махаббаттын күнү да. Көчө күнү бүгүн. Бул болсо мен 30 жыл ушул жерде иштегенмин да, бүт баары сурай берет го, байке каякта иштедиң элең, эмне кылдың элең деп. Азыр тиги Памистанбаева славы кичине өтүп, бул храмды да көргөзүп коеюн. Тацуми Дай Мёнжи деген ушул Гион деген жери бар. Ушул жердин самый главный храмы. Мынакей суу менен чачылып, анан если силер японец болсоңор, обязательно чашка менен сол колду, анан оң колду, анан бетиңерди бир сыра суу куртап, анан бияка түкүрүп коесуңар. Очищение деп коет да. Тазаланып туруп, анан бияка киришет. Бияка киришип, биякта тиги мурунку гейшалардын тиги мурунку эмелер, визиткалар. Бул визитканы японецтер ойлоп чыгарган, билесиңерби? Бул мурун тиги гейшалардын визиткалары ушундай. Деп биякта түлкү, бияка акча салынат обязательно. Анан бияктан тиги ичинде кудайы бар, бизнестин кудайы. Муну обязательно шалдыратып, этип, хлопот этип, бир сыра айланып, анан чыгып кетесиңер да. Это для японцев биякта да кудай бар, анан жаңы эме бир жылда бир атышат. Мынакей көрдүңөрбү? Бияка свечкалар коюлат, фонарьтер күйөт. Азыр тиги современный да свет подбать этип коюптур. Мурункулар болсо бунун ичинде тиги свечаны коюп коет, тиги эмне деп коет, кыргызча билбейт экен, свечаны коюп коюшат. Бул район деген, Гион деген район. Бактын баары бүт сакура и клен деп коет. Азыр туристтер, көчө мен айтпадым да, 30 миллион туристтер келип алып, анан японский кимонону кийип алышып, анан мынтип фотосессия сүрөткө түшүп. Мен буну маленький канал БЧК деп коем. Биякта бүт ресторандар 200, 300, 500 жыл болгон ресторандар, үйлөр ошол бойдон калган, ошол бойдон турат. Бул Киото деген шаар, экинчи столица Японии. И естественно булар деген эчтекени бузбай, бүт аристократтын баары ушул жакта жашайт. Мындай үйлөргө бронь кылып киресиңер. Жөн эле эшикти тээп барып кире албайсыңар. Элиталардын ресторандары деп коет. В последнее время бар мында обычный ресторандар. Значит, если бул суши, темпура, сашими деп. Если илинип турса, мындай занавеска ачык иштеп атат деген сөз. Бул болсо японецтер, мурунку японецтер тиги иттер, анан мышыктар siiбесин деп тиги угалгачы атайын ушундай бамбуковый эме защита кылып койгон. Бул бамбуковый, анан темири да бар. Культура булардык. Муну билип атасыңар беле? Иә. Түшүнүп алсаң, бияка тагылап, анан минтип айылып, анан тиги талкан жасачыбыз. Булар деле тиги мурунку 1000-2000 мурун кыргыз менен Япон бир тууган болгон. Просто тиги ледниковый периодда деген тиги булар кекилеп балык жейм деп тырышып кетип калган. А биз болсо жок, мен тоого кеттим, тиги эт жейм деп алып биз тоого кеткенбиз. Ишенбесиңер, исторический факт. Кирип көрсөңөр болот, окусоңор болот интернетте. Анан менде сураныч, мурунку эшиктер көрдүңөрбү мындай? Деревянный тип ачылып жабылып көрдүңөрбү? Сонун илинип турат. Чикараяма депчи. Жыгачтан жасалган да, японский. Бүгүн 25, анан 2, бүгүн почти бүтөт майрам Японияда. Жаңы жылды тосуп бүтчүт. Анан 30, 31 дегенде уже все жымжырт.
элдин баары эс алат. Бияқта мына туристтер бүт. Туристтер. Бияққа да кире албайсыңар, мынакей көрдүңөрбү? Пожалуйста, обычный киши кирбейт, резервация депчи, онли деп. Заказ кылыш керек бияққа мынакей. Бияққа жөн кире албайсыңар. Бияқта уткалар бар, балыктар бар. Азыр тиги кичине эрте болуп, саат 11 болуп, суук болуп, пока уктап жатышат, анан чыгышат. Силер келгенде, тиги турист болуп келгенде обязательно көрөсүңөр, не переживайте деген сөзчү. Көрбөй калдык депчи. Көп сасаноо болбогула. Бияктагы предварительный заказ менен. Значит, ушул райондо Гион деп коет. 95-жылы мен 3 эле күн үйдө отуруп, анан кой деп тет жакка барабыз. Ушакта биринчи жумушум таап, ушакта иштегенмин. Просьба. Суу кичине кирилеп калыптыр, бизде жаан жаап атат жакта, үйдө жакта кар жаап. Просьба. Жаш балдар, жаш кыздар, силер аябай акылдуусуңар, аябай образованныйсыңар, продвинутыйсыңар. Ата энеңерди, кошунаңарды 50ден ашкан, 60ка чыккан тааныштарыңарга айтып койгула, мен страницама кирип подписка кылып, Японияны көрсүн, потому что мен деген ушундай тартам, көп сүйлөм, анан келерде адашып кетем, апенди болуп калам. Ошон үчүн карып калган кишилер мени эле түшүнөт да. А силер болсо, силерге информация ТикТокто толуп турат. Силер жарым секунд көрөсүңөр да, 30 секунд, 20 секунд. Менин просьбам, мына Кытайдын баары кимно кийип алып деген жалжаңдап түшөт, көрдүңөрбү? Менин просьбам ошол бир видео салганда интересный болуп 200-300 миң просмотр болгондо подписчигим араң эле 100 миң болуп атпайбы? Мен силерден акча сураган жокмун, подарка сураган жокмун, эчтеке сурабайм. Просто ошол карыган кишилерге VPN киргизип, VPN деген түшүнөсүңөрбү? VPN-чи. Силер түшүнөсүңөр. Ой, тиякта сонун эме бар экен. Ай, мына ушул Гион, ушакта мурун иштеген менчи. Бияқта беш колдой билем да, мурун 95 жылы бияк. Бул эми ночной клубтардын эмесин көргөзүп коеюн. Түшүндүңөрбү? Значит, подписка кылып койсун ата энеңер, досторуңар, тайкеңер, жеңеңердичи. Мынакей. Мындай шарикти кылып, мындай кечинде, мынакей. Эртең уже бул баары жоголот, алып салышат. Все, последний день. Так, ладно, ты жолго чыгаң, анан продолжишь.